Салам достор, Кыргыз шоу бизнесинде бүгүн эмне жаңылык? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Самара Каримова, шубамдын баасы 1 миллион турат. Тынар Курбаналиев Токтогазиевден кечирим сурады. Саламатсыздарбы достор, биз бүгүнкү күндөн баштап эшиктеги фастфуддардын баардыгын дамытып көрүүгө чечтик. Эң биринчи эле Ырчы Самара Каримова Супер ТВга маек берип жатып, шубасынын баасындагы айта кетти. Анда ырчы мактанбай эле коеюн, бирок шубамдын баасы 1 миллион деген. Инстаграмыңыздын катталуучулары 3 миллионго жеткенде той бересизби? ооба. Өзүңүздү ийгиликке эрте жеткен ырчылардын катарына кошосузбу? Ооба. Мыкты. Эң кымбат шубаңыздын баасы канча? Мактанбай эле коеюн, 1 миллион. Сонун. Самара Каримованын эң кымбат шубасынын баасы 1 миллион. Мыкты. А сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, биздин каналга катталыңыз. Белгилүү куудул Тынар Курбаналиев сөгүнгөнү үчүн жалпы кыргыз элинен кечирим сурап, аталган окуя тууралуу үн катты. 2 күн мурда ушул мал чарбачылыгы боюнча бир группабыз бар эле, WhatsApp группада. Ошол жерде талаш тартыштан бир талаш болуп кетип, эмоция калтырып, мындай сөгүнүп алгандагы аудиозаписин тараган экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, интернетте талкуу жаратып атат, бири-бириңизге талашуу тууралуу. Эми Кыргызда жаңылбас жаа мүдүрүлбөс туяк болбойт деп коет. Ачуу үстүндө эмоция калтырып ошол жерде уят сөз сүйлөп сөгүнүп алганым үчүн мен жалпы кыргыз элинен баарыңыздардан башын ийип кечирим сурайм. Кыргыз эли кечиримдүү келген, ошол кеткен кемчилигим үчүн дагы уже баарыңыздардан кечирим сурайм. Тартып алгандар жанында турган болсоңор ушунда сурай берсеңер болот экен. Тупой, блядь, мал. Ол биз сатып аткан малга силердин кандай тиешеңер бар, аны биз кандай сатабыз, канча сомдон сатабыз? Жага чөп алып берип атасыңар, жем алып берип атасыңарбы? Çöptün bazı kança olur da bilbeye tasınlar da su örüyorsunlar da tuğanım. Ырчы Сайкал Садыбакасова өзүнүн апасы Гүлшайыр Садыбакасова менен түшкөн сүрөтүн Instagram баракчасына киргизип, 10 декабрь биздин үй бүлө үчүн өзгөчө күндөрдүн бири. Апамдын жана менин туулган күнүм. Апа, сиз жараткандын мага берген чоң белегисиз. Бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Менин таянар тоом, асказоом, жан дүйнөмдүн жарыгы, жашоомдогу бакыт көргөзүүчүм. Ар дайым ден соолугуңуз чын, өмүрүңүз узун болуп, бир гана мага эмес, бүткүл кыргыз элине үлгү болуп жүрө бериңиз. Жүрөгүңүзгө тынчтык, жүзүңүзгө жылмаюу каалайм. Ар дайым эрке кызыңыздын маңдайында. Мени бакытка бөлөп жүрө бериңиз деп жазган. Ал эми биздин жаамат апа кызын туулган күнү менен куттуктайт. Саламатсыздарбы достор, биз бүгүнкү күндөн баштап эшиктеги фастфуддардын баардыгын дамытып көрүүгө чечтик. Эң биринчи эле аябай чоң бир ачылыш менен жакында эле ачылган ауыз.ты деген эмнени түшүндүрөт жана ошондой эле ауыз.тда кандай даамдуу тамак бар экенин азыр билебиз. Так ушул жерде Кайраттын уртасы граф, амбассадор Казакстандыкы болчу, Кыргызстанда болсо Гүлжигит Калыков. Азыр болсо кыздарга кирип көрөлүк. Ешек болса мындай ачкан экен. Саламатсыздарбы? Вау, работают вот такие вот девочки. Доброжелательные. Ничего, что я без маски зашла? Да, ну я тогда вот так буду стоять, ладно? Так, закажу. Это шаурма или что такое? Аузы-ты что это вообще? Аусти это вот... Аусти, сори. Ости, аусти. Ости. Это хрустящая булочка Сори. с мясом. Демек остиймиз дегенди. Остий турбайм, эле аузды тилим буралып элек. Ауыз.ты деген эмне деп эле ауыз деген баласынын же основательдин аты, анан кийин ты деген фамилиясы деп ойлоп жүрчүм, көрсө остий деген эле сөз экен да. Аусти. Казак тилинен келсе керек, аусти деген. Да, бул эмне шаурма, бул самсы, бул эмне мындай Этнан деп коет, кыргызча айтканда. Этнан. Ага. Мындай жөн эле кадимки эле куурулган Томленный мясо деп коет, орусча айтканда шашпай өз шорпосуна. Шашпай демделген эт менен жасалган тамак экен. Бул жерде болсо койдун эти, уйдун эти, тооктун эти жана ошондой эле
жылқындай бар ғой. Жақында келе жатыр, пока наличие. Жылқындай еті болады екен, мен жылқының етін абдан жақсы көрем. Бірақ жаңағындай чөп чарле жеймін, мен вегетарианецмін дегендерге сырный бар екен, жөн эле сырный. Мындай ет жегендер келбей эле коюш керек экен да, только ет жегендер осы жерге келгиле. Так, бизге 20 10 уйдукун, 10 койдун этинен, анан 3-өсүн тооктун этинен, анан болгон даамдуу соустар менен жасай бериңиздер. Азыр дегустация кылабыз. Мына ушундай Аустиге келдик. Барыңыздар келип, даам татып көрсөңүздөр болот экен. Азыр бир аздан кийин жеп, анан отзыв айтам. Пока сейчас готовят для моей команды еще 2 штук Аусти, я попробую. Очень мягкое томленое мясо. Yumuşak ayvay et eкен. Мындай. Как тушенка даже, да, на вкус? Да. Айвай yumuşak. Сырный соус, да, здесь? Булочка очень, кстати, мягкая. Да. Круто. Нереально вкусно. Вот, смотрите. Мясо. Очень мягкое мясо. Жүк yumuşak uygun eti eкен. Бұл айвай 12 saat демделіп бышат екен. Соңғы 260 сом тұрады. Да, там 30 грамм мяса. 200 грамм. 200 грамм еті бар. Аусти. Ең чоңын заказ қылғам. 260 сомдығы мен үшін айвай көп екен. Потому что здесь нереально много мяса. Очень много мяса, реально.